Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиева айымдын эки тарап чыгармасы. 4 бөлүм. Сауырбек да тойдун камылгасын көрүп безеленип жүрдү. Бирок көчөгө чыккандан коркот. Баягы неме дагы кезигип калабы деп ойлогондо жүрөгү ылдыйлай түшөт. Ошондогу мойнунун ооруганы алигиче тарай элек. Атасы аны кемирип кескенин токтотпой, анын башка кызга үйлөнөөрүнө, ошол кыз күнөөлүү деп келелек келинине да жини келип жүрдү. Бир гана энеси ичинен сызып унчукпайт. Ал баардыгына өзүнүн баласы күнөөлүү экенин жакшы түшүндү. Баласынын жеңил ойлуу болуп калганына абдан өкүнөт. Бирок Сауырбекти атасынын да энесинин да абалы кызыктырган жок. Анын оюнун баары Арсарда болчу. Эми ал мага күйөөгө чыгууга макул болсо экен. Болбосо же кесилип кетем, же өлүп жанып тунат го. Мени кайсы шайтан сайды экен деп ойлору түмөн. Анткени менен Арсарда көңүлү дели бар. Ал чынында эле Арсарды жактырчу. Арсардын атасын жумушка чакырып, алардын үйүнө барганда короодо кир жууп жаткан Арсарды биринчи жолу көргөн. Арсар анын келгенин да байкаган эмес. Ошондон кийин Арсарга кандай да болсо жетишим керек деген максатты койгон өзүнө. Бирок Арсар ал жөнүндө уккусу да келген жок. Ошондо ал ага жетүүнүн башка жолун ойлогон. Ал кылыгынын аягы ушундайча болоорун эч ойлогон эмес. Арсарга үйлөнгүсү келсе да атасынын каарынан коркчу. Атасы аны эбак эле өзүнүн жакын досунун кызына кудалап койгон. Ал кыз деле керилген сулуу кыз. Бирок Сауырбектин көңүлү эмнегедир Арсарда болуп туруп алды. Акыры өзү жарга такалганда атасына да баарын ачык айтууга мажбур болду. Эми мынтип тойго даярданып жүрөт. Бир эсе Арсарга акыры үйлөнөөрүнө сүйүнүп да жүрөт. Бирок болбой эле жүрөгүнүн башында бир бүдөмүк бар. Арсар мени сүйө алабы эми деп ойлогондо дүнүйөсү тарып кетет. Ал Арсарды алган күндө да андан өзү эңсеген жылуулукту ала албасына көзү жетип, ичинен ызасы кайнайт. Жанагы далдайган немеге кат жазып кетсе, демек көңүлү ошондо экен го. Эгерде ошо кат болбогондо Арсардын ичин күйгүзүп, балким тиги кызды эле алып алат элем деп ойлойт чолок акылы. Райондук ооруканага байма-бай каттап атып, акыры Арсар менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Арсар, кечир мени. Мен сага үйлөнөт болчумун да. Сен эмнеге ушундай кылдың? Арсардын алдында бүжүрөп отурду Сауырбек. Арсар буга чейин да көп ойлонгон. Сауырбектин келип жүргөнүн укканда бир чечимге келген. Ал Сауырбекке чыгууну туура тапты. Эмдигиче айыл ичинде ушагайың желчи тараса керек. Эми атамдардын абийирин коргош үчүн Сауырбекке тийишим керек. Башка жол жок деп ойлоду. Өлбөй калганына ичи ачышып, эми ага мындан аркы жашоосу кандай болоору баары бир болуп калды. Макул, мен сага чыгам. Бирок менин бир шартым бар, деди Арсар көп сүйлөп отургусу келбей. Эмне шарт? Айта бер, мен баардыгына макулмун. Сауырбек сүйүнгөнүнөн ордунан тура калды. Мен ооруканадан чыккан күнү алып кетесиң. Үйдөн атамдан колумду сурап алып кетесиң. Шартым ушул, деди Арсар Сауырбекти карабай. Ооруканадан чыккандан кийин Арсар бир күн да үйүндө калгысы келген жок. Ой, мен сени ушул жерден деле алып кетүүгө даярмын. Ошол элеби? Сауырбек сүйүнгөнүн жашыра алган жок. Жок, ушул жерден алып кетүүнүн кереги жок. Мен ооруканадан чыккан күнү үйдөн алып кетесиң. Эгерде бир күн кечиксең, мени таппай каласың. Арсар сөзүм бүттү дегенсип ары карап жатып алды.
макул периштем, мен сөзсүз ошентем. Сабырбек эңкейип Арсардын бетинен өпмөкчү болгондо Арсар кымтынып алды. Сабырбек шаабайы сууп бир саам туруп калды. Мейли, ошонте бер. Менин торума түшөсүң акыры. Мен шашылбайм, деп ойлоп чыгып кетти. Сабырбек чыгып кеткенден кийин Арсар ошол чүмкөнгөн тейден боздоп ыйлап жиберди. Кош бол эми Алмаз. Түбөлүккө кош бол. Мен сени түбөлүк эмес 2 жылда күтө алган жокмун. Эми менин жашоом тирүүнүн тозогуна айланды. Мейли, сенсиз жашоо тозок болгону жакшы. Мен эми ошол тозокко өз каалоом менен бара жатам. Эми сенин жолуң ачылсын, эч болбосо. Сен бактылуу бол. Мага бербеген бакытты сага берсин эми Кудай. Сен эми менден күдөрүңдү үз. Мен кеттим тозокко. Арсар көпкө ойлады. Жарылып кеткен жүрөгү болуп көрбөгөндөй ачышып, жан дүйнөсү алоолонгон отко күйүп, эми жашоосунун бүткөнүн ойлоду. Эми мен тирүүнүн өлүгүмүн. Эми мен жок адаммын. Эми мага баары бир. Акыры көз жашын тыйып, төшөктү алып ыргытты да, бир чекитти тиктеп, мелтиреп отуруп калды керебетке. Жайылып жүргөн койлорду карап ойлуу отурду Алмаз. Арсар кантип болду экен? Ол да кургурума эмнеге ушинттиң? Мен сени эч качан таштабайт элем го. Сабырбектин кылган акмакчылыгы үчүн эмнеге сен азап тартышың керек эле? Сабырбек өз кылганы үчүн өзү толук жооп берет. Арсарга үйлөнүп, аны менен башка жака кетип калгандан соң бир күнү келип Сабырбекти майып кылып кетүүнү ойлоду Алмаз. Азыр мен биринчи иретте Арсарды ойлошум керек. Эгерде Сабырбекти азыр тозокко салсам, өзүм түрмөгө түшүп калышым мүмкүн. Анда Арсардын тагдыры эмне болот? Эми ал бул айылда тынч жашай албасын түшүндү Алмаз. Ошондуктан Арсарды алып кетишим керек көз көрбөгөн жактарга. Бүгүн кечинде барып Арсардын акыбалын билип келүүнү чечти. Ооба, бүгүн сөзсүз барышым керек. Сауле жеңе дагы барып келем дебеди беле? Билип келсе керек абалын. Алмаз койлорду ышкырып чогултуп үйдү көздөй айдады. Тору көнүмүш адатынча чоң теректин алдына барып бышкыра токтоду. Туура келдимби дегенсип Алмазды мойнун чулгуп бир карап койду. Алмаз аттан шап секирип түшүп, өтүп бара жаткан тестиер баланы жанына чакырды. Иничек, мына үйдөн мага Сауле жеңени чакырып бересиңби? Деп өтүндү. Апам үйдө жок, конокко кеткен, деп жооп берди бала. Сауле сенин апаңбы? Алмаз алдан энин сезип тынчсызданды. Апаң кайда конокко кетти? Апам Арсар эжемди күйөөсүнө алып кетти. Бала шаштысы кетти. Токточу, эмне дейсиң? Арсар эжең күйөөгө кеттиби? Ал ооруканада эмес беле? Эжем бүгүн эртең менен келген ооруканадан. Анан түштөн кийин кудалар келип аны алып кетишти. Апам ошолор менен кеткен. Бала колдон суурулуп, жүгүрүп жөнөмөкчү болгондо Алмаз аны жеңден алып токтотту. Токточу, Арсар эжеңди кимге күйөөгө беришти? Ал кайда кетти? Арсар эжем Сабырбек деген балага кетти күйөөгө. Биздин агрономчу, билесизби? Ооба, билем. Алмаз баланы кое берди. Бала аны таңыркай бир карады да жүгүрүп жөнөдү. Алмаз далайда эсине келди. Демек, бүткөн экен да. О, куураган жаным, ушундай болоорун эмнеге мурунтан ойлогон жокмун. Оор уютку болуп орноп калган кусалык анын аң сезимин, жан дүйнөсүн, бүтүндөй денесин ээлеп алды. Ичи ачышып, өзөгүн өрттөгөн отту кантип өчүрөөрүн билбей турду. Ойуна эмнегедир Молдоказы түштү. Ооба, ошого барыш керек. Молдоказы Кудай жалгап үйүнө жете элек экен.
аны темтеңдеп кетип бараткан жеринен тапты Алмаз. О, мурдуңду райындалдайган, сен келип калдың баскерден. Молдагазы Алмазды көрүп чекеси жарылгыча сүйүндү. Салам алейкум ава, аман эсен жүрөсүзбү? Ой, көрүп турбайсыңбы, мен баягыдай элемин. Андан көрө өзүң качан келдиң? Аскер деген кандай экен? Молдагазы Алмазды оңурая карады. Аскер жакшы эле экен, эгерде согуш болбосо ава. Мен ошол аскерге барганымды сизге майлап берейин дедим эле. Мурдуңдар айын, анда жакшы. Муну атам баласы айттырбай билет. Аваң бүгүн маяны алды, сен майласаң мен жууп берем, деди Молдагазы бакылдап. Экөө эки арага алышып, баягы биринчи кезиккен жерге келишти. Молдагазы кап ортосунан коюлган стаканды өөдө көтөрүп тост айтты. Сенин аскерден аман эсен келишиң үчүн. Аракты калтырбай алып жиберди. Алмаз өзүнө да кап ортосунан куйду да, аман эсен көрүшкөнүбүз үчүн деп Молдагазынын албый дегенин күтпөй алып жиберди аракты. Молдагазы аны аңырая карап калды. Бул ит аракеч болуп келген баскерден. Ой, сен башкача болуп калыптырсың го бүгүн. Ооба, мен бүгүн башкачамын. Келиңиз, ичели. Мен баарын унуткум келди. Алмаз стаканга кайра куюп Молдагазыга карматты. Ошондой де, эмне болуп кетти анча? Ава, эч нерсе болгон жок. Мен жөн эле ичким келип атат. Алып жибериңизчи, деп шаштырды Алмаз. Эй бала, сен бүгүн башкачасың. Бир балейге кабылып жүрбө. Мындайда арак жардамчы боло албайт. Сен ошону бир билип кой. Андан көрө көйгөйүңдү айтып алсаң жеңилдейсиң. Молдагазы кооптонуп калды. Аракты үстүккө остогу ичкен Алмаз бат эле мас болуп калды. Молдагазы ордунан турганга кудурети жетпей, устундун үстүнө сулук жатып калды. Канчалык мас болуп унутуп калайын дегени менен Алмаздын оюнан арсар кеткен жок. Ал өз көңүлү менен кеткен жок, аны зордоп алып берип коюшту го. Мен аны сөзсүз бошотуп алышым керек. Ордунан темтеңдей туруп атына минди. Андан ары эмне болгонун билүүгө кудурети жетпей калды. Бир билгени Сабырбектин короосуна аты менен кирип барганы. Молдагазы эсине келгенде Алмаздын жок экенин көрдү. Бир арак кап ортосунан ичилип дөңгөчтө турат. Бирөөнү толук ичип бүтүшкөн экен. Алмаздын маанайын эстеп, аны бир балее болду деп ойлоду. Иттин баласы кайда кетти болду экен? Анын бир күйүтү бар го. Аты да көрүнбөйт, минип кеткен го. Туу иттики, эми кайдан издейм аны? Молдагазы башын мыкчып отуруп калды. Алмаз бетине тийген күндүн нурунан ойгонуп кетти. Көзүн ачууга кудурети жетпеди. Четин түбүнө келип жаткамын го деп ойлоду экенди. Бирок эмнегедир салкын соккон жел жок. Бир нерсе жыттанат. Көзүн ачууга аракет кылды. Башын бирөө жара чапкандай экиге бөлүнүп кеткенби? Же өлүп калдыбы? Балким азыр о дүйнөдөмүн. Бул кайдагы сасыган жыт? Эмне үчүн баары караңгы? Жок, тирүү элемин го. Өлгөн киши кантип бир нерсени сезсин? Кыймылдап көрүүгө аракет кылды. Аңгыча ары жактан бирөөнүн акырын баскан добушу жакындап келип, назик, өтө эле назик колдор анын бетин акырын сыйпалады. Анан ал добуш алыстап, кайра жакындады. Бетине тийген муздак нерседен Алмаз кыңкылдап жиберди. Чыдай туруңуз, бир аздан кийин жакшы болуп кетесиз. Муңдуу, назик чыккан үндөн Алмаздын аркы дүйнөгө келгенминби деген ою кайтып келди. Бул периштенин гана үнү болбосо? Эми билди кайда экен? Ооруканадамын го. Адатта дарыгерлер ушундай назик болушат го. Бирок дарыгерден башкасынын баары жаңылыш эле.
Ооба, бул келин дарыгер боло турган. Бирок бул жер оорукана эмес, ушул келиндин үйү. Сабырбек тең туштары менен Алмазды аябай сабашып, атына арта салып кое беришкен. Эгерде ошол жердеги коңшу карыя болбосо, өлтүрүп да салышат беле. Ай балдар, болдугула эми. Жалгыз немени жалпылап сабаганыңар эрдик эмес. Эртеңки күнү элге шерменде болосуңар, деп ээлигип алган көөдөнсүз жигиттерди токтоткон карыя. Тору илкий басып айыл четине келгенде, алдынан чыга калган торпоктой дөбөттөн үркүп, зорго илинип келе жаткан Алмаз топ этип жерге түшүп калган. Ит адегенде торуну далай жерге кубалап барды да, кайра кайтып келип, Алмазды айланып тегеренип үрө берди. Жаңыдан уйкуга кеткен Айжан жолборстун абалап үргөнүнөн ойгонуп кетти. Басылып калаар деп күттү. Ит басылмак тургай ого бетер күчөдү. Кап, баланы ойготот экенми? Айжан ордунан туруп терезеден итти чакырды. Ит шыйпаңдай терезеге жакын келди да, кайра куйругун чамгарактата жүгүрүп барып, жерде жаткан бир нерсени айланып үрө берди. Бул эмне болуп кетти экен? Бирөөнү өлтүрүп таштап кетишкен жокпу? Жүрөгү оозуна тыгылды. Мындан 2 жыл мурун кесилип кеткен күйөөсүн эстей калды. Кудай сактай көр. Келмесин оозуна кармап, эмнеси болсо да тиги жаткан неменин жанына барып көрүүнү чечти. Кыймылсыз жаткан адамды оодарып караганда, Айжандын оозунан ах деген үн чыкты. Кесиби дарыгер болгондуктан адамдын тирүү экенин аныктады. Тезинен жардам көрсөтүү керек. Башка нерсе ойлоого чамасы келбеди. Көпкө алек болуп, айласы кеткенде чоң таар алып чыгып, тигини таарга араңдан зоорго оодарып салды да үйгө алып кирди. Түндүн бир окумуна чейин Алмаз менен алек болгон Айжан күн көтөрүлгүчө уктап калган экен. Ойгоноору менен эле оорулууну эстей койду да, ордунан ыргып туруп, анын жанына басып келди. Оорулуунун бетин сыйпалап көргөндө, анын эсине келгенин сезди. Тез эсине келиптир, жакшы, деп бүтүм чыгарды да, анын бетиндеги жараттарын жууп, дары сүйкөдү. Абалыңыз кечөөкүдөн алдаганча жакшы, бирок айылдык ооруканага жеткирүүнүн эч кандай кажети жок. Мен райондук ооруканадан тез жардам чакыртайын, деп угуп жатабы деген кыязда Алмазга үңүлүп карап калды. Эгерде мен ооруканада болбосом, анда ушул келиндин үйүндөмүн го, деп ойлоду Алмаз. Үйдөн баятан бери башка үн чыга элек. Демек бул келин жалгыз жашайт го. Алмаз сүйлөөгө аракет кылганда оозунан түшүнүксүз бир нерселер чыкты. Калбыйып шишип чыккан эриндери ачылбай, тили күрмөөгө келбеди. Айжан анын бул жоругун ооруканага барууга каршыго деп ойлоду. Сиз эмне ооруканага барууга каршысызбы? Деп сурады. Алмаз дагы сүйлөөгө аракет кылды. Жок, сиз мени туура эмес түшүндүңүз, деген кыязда башын чайкады. Бул жоругун таптакыр каршымын деген мааниде түшүндү келин. Кызык, деп акырын кооранды да ары басып кетти. Өзүнүн бөлмөсүнө кирди да ойго чөмүлдү. Оорулууда кандайдыр бир сыр бекип жаткандай. Эмнеге ооруканага барганга каршы? Үйгө кантип кармайм? Аты жөнү ким болду экен? Эгер бир жойлоп жүргөн ууру кески болсочу? Айжан бир бүтүмгө келе электе көңүлүнүн терезесинин түбүнө келип, жер тепкилеп турган ат бурду. Дөбөттөн коркуп, үй жанына жолой албай жүргөн тору эртең менен итти байлагандан кийин ээсин акмалап келген эле. Айжан атты бир азга тиктеп турду да Алмаздын жанына келди. Сиздин атыңыз бар беле? Алмаз башын ийкегилеп жиберди. Кубанып кеткен сымал. Сиз малчысызбы? Алмаз кайра башын ийкеди. Биздин айылдыксызбы? Алмаз башын чайкады. Үй бүлөңүз барбы? Алмаз башын чайкады. Малыңызда бирөө барбы?
Алмаз башын ийкеді. Сіз анда тынч жата бериңиз. Мен атыңызды байлап коеюн. Турууга же сүйлөөгө аракет кылбаңыз. Мен өзүм дарыгермин. Ооруканага баргыңыз келбесе, азырынча менин үйүмдө болуп туруңуз. Мен өзүм дарылайын сизди. Атыңызга суу берип коюш керекпи? Алмаз сүйүнгөнүнөн башын тез-тез ийкеди. Анын бул жоргуна ичи жылган Айжан акырын жылмайып чыгып кетти. Алмаз эптеп ачылган көзүнүн жылчыгынан келиндин келишкен сулуу экенин көрдү. Күйөөсү кайда болду экен? Атты кантип байлайт болду экен? Бирок тору акылдуу ат. Менин бул жерде экенимди билген үчүн кайра келди да айланып. Жөн эле байлатат болуш керек. Алмаз санаасы тынып калды. Анан өзүнүн кайдан жайдан ушул үйгө туш болуп калганын билгиси келип, болгон окуяларды башынан баштап эстей баштады. Калдар аке Алмаздын түнү менен келбегенинен кабатыр боло баштады. Күн кечке келип калабы деген кыязда жол карайт. Бирок Алмаз күүгүм киргиче да келген жок. Ошондо карыя бир балее болгонун сезди. Кубан, Алмаз мынча жоголбойт эле, айылга түшүп барып келсеңчи, деди уулуна. Ооба ата, мен дагы ошону ойлоп эртерээк келдим. Мен азыр эле жөнөйүн. Кубан койлорду короого киргизээр менен жолго камынды. Чай ичип алып чык балам. Жок ата, чайды айылдагы үйдөн деле ичермин. Кубан атка секирип минди. Болуп туранда, жакшыла бизде, ал мынтип жоголбойт эле, бир балее болгонго дейм. Калдар аке калдаңдап уулунун артынан узата карады. Ата, кабатыр болбой тура туруңуз, балким эч кандай деле жаман нерсе болбосо керек. Мен таң аткыча кайра келип калам. Кубан атты чапкан тейден кетти. Ылайым ошондой эле болсун, абышка кобуранып кала берди. Алмаздын денесиндеги шишиги тарап, өзүн жакшы сезип калды. Анын тез сакайып кетишине Айжан да таң калды. Ооруп көрбөгөн Алмазга дары тез таасирин тийгизди. Денесиндеги жарааттары сыйкырлагандай айгып жатты. Өзүн жакшы сезип калгандан кийин төшөктө жатуу Алмаз үчүн оор болуп калды. Сизге чоң рахмат, эми мен кетейин. Сизди убара кылдым окшойт, деп Алмаздын өтүнгөнүнө Айжан таптакыр каршы болду. Бир айлампа дарыланысуу бүтмөйүнчө эч жака кетирбесин айтты. Кабатыр болбоңуз, мен жекеле сизге эмес өзүмө да карап атам. Эгерде сизди чала дарылап кетирсем, дарыгерлик антымды бузган болом. Айжан мээримдүү жылмайды. Алмаз Айжандын мындай кебине эмне дээрин билбей унчукпай калды. Бирок ичинен бушайман болуп, Калдар аке мени издеп убара болуп атат го, кетишим керек деп бир ойлойт. Бир оюнда ушул үйдөн кеткиси келбей, ушул аппак келиндин мээримине бөлөнүп жата бергиси келди. Арсар эмне болду экен? Аны ойлогондо заманасы куурулду. Эмне болмок эле? Эми ошол зөөкүр менен жашайт да. Эмнеге ушундай кылды? Сиз эмнеге капа болуп атасыз? Жанына басып келген Айжан Алмаздын капалыгын байкады. Жок, мен эч нерсени ойлогон жерим жок. Балки мени издеп атышабы деп эле ойлоп атам, деп койду Алмаз. Балким издеп атышкандыр. Бирок сиз таза айыкмайынча мен сизди кое бере албайм. Издегендер акыры табат да. Бул айылда тааныштарыңыз барбы? Эгер болсо, мен ошолорго айтып коеюн, деди Айжан. Жок, бул айылда тааныштарым деле жок. А сиз кайдан жүрүп келип калдыңыз анан биздин айылга? Мен аскерден келгенимди майлап ичип алгам. Анан бул айылга эмнеге келгенимди деле билбейм. Келип алып бирөөлөргө тийишсем керек. Алар мени жанчып туруп жолго салышкан тура. Ошондой деңиз. Аскерден чогулган күчүңүздү көрсөткүңүз келген го. Айжан жылмайып койду. Ошо да, аскерден келгенде ушинтип күчүңдү кайда жумшаарыңды билбей калат экенсиң. Алмаз да күлүп койду. А сиз аскерден качан келдиңиз эле? Келгеним 1 айдан ашты.
Демек сиз менден алда канча кичүү экенсиз го? Жок, менин оюмча сиз менден кичүү болушуңуз керек. Алмаз чынында эле Айжанды жаш деп ойлогон. Мен мединститутты бүткөнүм 3 жыл болду. Анан кайдагы жаш болмок элем. Ошондойбу? Алмаз Айжанды таңыркай карап калды. А сизге 20 жаштан ашык бергенге болбойт го. Абдан жашартып койдуңуз го? Айжан шыңкылдап күлүп койду. Мага ошондой эле көрүнүп жатасыз. Алмазга Айжандын күлкүсү абдан жакты. Рахмат сизге. Мени абдан жашартып койгонуңузга. Эми тынчтанып эс алыңыз. Мен бир аз кир жуушум керек. Айжан жылмайып чыгып кетти. Кандай керемет келин. Алмаздын ичи жылып Айжанга ыраазы болду. Айжан да кандайдыр бир ички сезими менен Алмазга берилип баратты. Ал оюнан качат. Бирок Алмаздын көздөрү жанын жай алдырбайт. Жок, мындай адам эч качан жамандыкка барбайт. Бул бирөөлөрдөн запкы көргөн адам. Айжан Алмазга кылган мамилесине эч өкүнбөй, тетрисинче өзүнө ыраазы болду. Анан Алмаздын сакайгандан кийин кетип калаарын эстегенде ичи тымызын ачышып, аны биротоло кармап калгысы келди. Бирок антүүгө эч акысы жок. Кой, мындай ойдон алыс болоюн. Шайтан азгыргысы келсе бат эле, деп кайра өзүн сооротот. Бирок анткенине жүрөгү эч көнбөйт. Түн уйкусун унутуп, Алмазды ойлой берди. Алмаздын да ою онтала. Эмнеге ушундай болуп калды? Арсар эмнеге Сабырбекке тийип алды? Куру намыс баш жарат деген ушул экен го. Эмнеге адамдар биринчи орунга сүйүүнү, чыныгы бакытты эмес куру намысты коюшкан? Ушундай эрежелерди ким ойлоп тапкан деги? Каралдым Арсар. Эмнеге мени менен бир кезигүүнү каалаган жоксуң? Мен сени кулак куккус, көз көргүс жакка алып кетет элем го. Сенин жаратыңды айыктырат элем го. Экөөбүз сөзсүз бактылуу болмокпуз. Эми бүттү. Баары бүттү. Сен намыскөйсүң, билем. Эми сен никелешкен күйөөңдөн кетпейсиң. Алмаз оор үшкүрүп алды. Анан ою Айжанга барды. Эмнеге жалгыз жашайт? Күйөөсү менен ажырашып кеткенби? Эгерде мени милицияга беришсе, анан мени ушул үйдөн таап алышса эмне болот? Капыстан келген бул оюнан чочуду Алмаз. Же балким күтүлбөгөн жерден күйөөсү келип калсачы? Анда эмне деп актанат? Эгер түшүнүктүү адам болсо бир жөн, эгерде андай болбосо чоң чатак чыгат го. Мага го эч нерсе эмес, Айжанга жаман болот го. Жакшылыкка жамандыкпы? Жок, мен бул жерден кетишим керек. Айжандан уруксат суроо кажетсиз. Ал мени дарылоосу бүтмөйүнчө кетирбейт го. Кой, бүгүн кечтен калбай кетейин. Айжанга кийин деле түшүндүрөрмүн, деп ойлоду. Айжандын үйү ырас айыл четинде. Башка үйлөрдөн обочороок жерде экен. Кийин берилген жерлер болсо керек. Күйөөсү бардар немего баарынан мурун үй салып алыптыр. Акырын чыгып кетсем байкабас. Кечинде Алмаз Айжандын жатышын күттү. Үйдөгү жарыктардын баары өчкөн соң дагы бир азга күттү да акырын ордунан турду. Жарыкты күйгүзбөй, шыбыш чыгарбай кийинди. Капай, айтылып турган убак экен. Бирөө көрүп калбаса экен эми. Алмаз бутунун учу менен басып коридорго чыкты. Коридордо терезе жок болгонго, көзгө сайса көрүнгүс караңгы экен. Алмаз акырын болжолдоп тышка чыкчу эшикти ачты. Анан эшикти акырын жаап бурулса, айдын жарыгынан жазы керебетте буладай аппак денеси чоюлуп уктап жаткан Айжанды көрдү. Алмаз адашып калганын билип чочуду.
жүрөгү дүкүлдөп, денеси дүркүрөп чыкты. Бир саамга эсинен ажырап, келиндин ич кийимчен гана жаткан жылаңач денесинен көзүн айыра албай турду. Аял затынын жылаңач денесин биринчи көргөнгө Алмаздын акыл эси канчалык каршы болгону менен көздөрүн алууга кудурети жетпеди. Жүрөгүнүн кагышы өзүнө угулуп, мас болгон адамдай мээсиден киреди. Алмаз экиге бөлүнүп кетти. Акылы уят, бул жерден кет тезирээк дегени менен буттары эркине каршы Айжанды көздөй шилтенди. Айнып калган акылы баш ийбей калды. Келиндин жанына акырын басып келип, демин ичине алып туруп калды. Демин көпкө кармап тура албай, катуу дем алып жибергенде Айжан ойгонуп кетти. Оодарыла берип, жанында карап турган Алмазды көрүп, жүрөгү оозуна тыгылды. Өлтүргөнү келген го деп ойлоду дароо эле. Бирок Алмаздын чечкинсиз, өзүн жоготуп койгон түрүн көргөндө чыр ала түштү. Эмне болду? Кыйкырып жибербегенге аракет кылып, үнүн акырын чыгарды. Алмаз жооп берүүгө сөз таба албай, чекесинен чыккан терди сүртүп, эми таптакыр эле өзүн жоготуп, Айжанды жалдырап карап турду. Мени кечирип коюңуз, мен кетип атам, дегенге араң жарады бир аздан соң. Анын бул сөзү Айжандын кулагына жаңырыктай угулду. Кеткен жатабы? Чын эле кетеби? Эми кайра келбейби? Үстүн жамынуунун да унутуп калып Айжан Алмазды жалдырай тиктеди. Келиндин көз карашы Алмазды кайрадан акылдан адаштырды. Ал колун акырын Айжанды көздөй сунду. Коштошкусу келгенин же Айжанды өзүнө тарткысы келгенин билбейт. Ушул тапта Айжан да акылынан адашты. Эми бул кетип калса эмне болот? Мен эми муну башка көрбөй каламбы? Келин анын колун кармады да, бербей кеткен бейбаштык менен Алмазды өзүнө тартты. Эртеси торуну минип тоого бет алган Алмаз асыл нерсеси калып жаткансып айыл жакты улам кылчактай карай берди. 5 күн мурун жашоо токтогондой болуп, эми жашоонун деле кереги жок деген Алмаз кайра жаңы жаралгандай болуп, кайгы капасынын баарын кол менен жууп салгандай. Бирок ошентсе да жүрөгүнүн тереңинде кусалык айланат. Мен эмне кылдым? Эми Айжансыз кантип жашайм? Кызык, Арсарды ушинтип бат эле унутуп каламбы? Балким Арсар да мени унутуп калган болсочу. Ал күйөөсү менен бактылуу болуп, мени таптакыр унутуп калышы деле мүмкүн турбайбы? Жашоо ушундай кызык нерсе экен го. Арсардан ажыраганда өлүп алсам деле баары бир болуптур деле. Эми мынтип 5 күн өтпөй башка аял менен коюндаш болуп алганым кандай? Алмаз өзүн өзү түшүнө албай, дегиле бул жашоону түшүнө албай, ат үстүндө ойлуу баратты. Бир убакта кыйкыргысы келди. Жан дүйнөсүн бийлеп алган жаңы сезим ичине батчудай түрү жок. Торудан секирип түштү да таштан ташка секирип, шамаал учурган камгаксымал делпилдеп жөнөдү. Анан борчуктуу чоң ташка секирип чыгып, үнүнүн болушунча кыйкырды. Эхей, тоолор! Мен силерди сагындым. Амансыңарбы, тоолорум? Тоо жаңырып, анын бул жоругун кубаттады. Ак кар чалган баштарын ийкеп, аны менен учурашып жатышты. Көрдүңбү Алмаз, жашоо кандай айтып бүткүс нерсе дегенсип, тоолор аны кучагын кенен жая тосуп алышты. Аңгыча бадал арасынан элеңдей коен чыга калып, тостойгон көздөрү менен Алмазды алактай карап, кайра булт этип бадалга кирип кетти. О, коркок, алаң көз, коркпо. Мен сага тийбейм, деди Алмаз күлүңдөп. Тоолорго тегерете көз чаптырып, таш үстүндө ушул тоолордун толук ээси болуп турду.
Кандай сонун жаратылыш, эмне деген кооздук. Кылымдарды карыткан мынабу карагайлар канча окуяны көрүп, канча сырды катып турушат. Ушул жер үчүн жаным кетсе да кайылмын. Кагылайын алатоом, сенин сууңду ичип, сенин жемиштериңди жеп, сенин абаңды жутуп жашаган адам эч качан оорубайт, эч качан карыбайт. Чаңы асманга сапырылган боз топурак үчүн деле адамдар жанын беришет турбайбы? Алмаздын оюна эрксизден Афганистан түштү. Жок, кептин баары эле карагай же тоолордо эмес. Кеп ошол жер сенин туулуп өскөн, тээ алмустактан бери ата бабаларыңдан калган жериң экенинде го. Кеп ошол сенин туулуп өскөн жериңдин эркиндигинде экен го. Ким эле өзүнүн жерин башка бирөөнө берип койгусу келсин. Алмаз бала чагында бир карыянын оозунан чыккан сөзүн эстеди. Балдарым, чыр чыкса бир катын талаштан чыгат, же жер талаштан чыгат деген ал карыя. Анда Алмаз карыянын сөзүнө маани берген эмес. Кантип эле катын менен жер талашышсын? Катындар деле жер деле толуп жатпайбы деп. Ал түгүл ал кепке күлкүсү да келген. Көрсө, ал карыя көргөндөн билгенинен айткан тура. Мына, өзү мынтип кечөө жакында эле жер талашка, анан калса катын талашка да катышып отурбайбы? Демек, бул жашоонун ачуу чындыгы ушул экен го. Адамдар эмне үчүн жер талашышат? Адамдар жер үстүндө ынтымакта эч качан жашай алышпайт өңдөнөт. Себеби жер үстүндө башка бирөөлөрдүкүнө көз артып, байлыкка тойбогон адамдар абдан көп экен. Алар эч качан түгөнбөйт экен. Алар башкалардыкына кол салат, алар болсо өз энчисин бергилери келбейт. Себеби аларга да жашоо керек. Жашаш үчүн мал керек, дан керек. Дан өстүрүү үчүн, мал багыш үчүн жер керек. Анан бирөө кол салса бирөө коргонот. Кээ бир учурларда алсыздарды алдуулар кол жоолуктай колдонот экен. Афганистанда экидөө кагышып ортодо таламайга салашты го. Алмаздын көз алдына кыргын талаасы, кыйраган эл, төгүлгөн кан элестеди. Анын ою асманда эркин учкан бүркүт сымал чабыттап, энесин, Володяны, Арсарды, Айжанды, тээ алыста кабары жок жоголгон агасын, тайэжесине кеткен карындашын эстеп, эмилеки жарык маанайы күңүрттөй баштады. Бирок өзүн сооротуп, аман болсом, эмнелер мени күтүп жатканын көрөрмүн деп ойлоду Алмаз. Эми балалыктан биротоло кетип, жашоонун жаңы баскычына өтүп жатканын сезди. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.